Саламатсыздарбы? Кандай жакшысыздарбы? Өнүгүү партиясынын демилгеси менен заманбап эмеректер менен жабдылган палата Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Борбордук ооруканасында ачылды. Аталган партиянын лидери Бакыт Төрөбаев баштаган Өнүгүү депутаттык тобу бул жердеги бейтаптар менен жолугуп алардын батасын алышты. Карыларды сыйласам, Кудай сыйласын. Алла сыйласын, Алладан башка илahыбыз жок. Ошончо ам сыйлаганыңа рахмат. Оорукананын хирургия бөлүмүндө ачылган палатада дарыланып жаткан бейтаптар түзүлгөн шарт жогорку деңгээлде экендигин айтышат. Бөйрөк оорусунан жапа чегип келген Кыял Абдыкапарова бул жердеги ыңгайлуулук тез арада айыгып кетүүгө түрткү болот деп ишенет. Ушу келгенде эле ушу палатага киргизишти. Ушу Өнүгүү партиясынын палатасы деп. Ушу чынында айтканда азыр бардык эле партиялар, депутаттар ушу айта беришет. Ишке ашпайт. Көп нерселер ишке ашпайт. Мына биз жаткан палатада холодильниги бар, телевизору бар, башка палаталарга караганда өзгөчөлөнүп. Анан ушу шарты жакшы, өзүңөр көрүп тургандай, жакшы. Башка палаталарда жок мындай шарттар. Бул палатада деле жаткандын өзү бир мындай эс алып дагы, лечение алып дагы жатасың. Жаңа ачылган палатада аялдар дарыланышат. Апаларга шарт түзгөнүбүз кечекени унутпай, келечекке туура кадам таштаганыбыз деген Өнүгүү партиясынын лидери биргеликте айыл жергесине көңүл бурсак, бул өлкөнүн өсүшүнө түрткү болот деген пикирде. Бар жокту бергенин бала чакага бул апа. Ошондуктан биз ушул ар бир районду Кыргызстанда биз азыр бүгүнкү күндө биз 15 районго ушундай палаталарды түздүк. Биз да чакырып элек башка ишкерлерди, башка партияларды мына ушундай ошогон жумуштарды аткарсак, биз райондун больницаларын мындай шарттарын оңдойт элек деген ойдобуз да. Палата менен таанышкан соң Өнүгүү депутаттык тобу жергиликтүү элдин арыз муңун угушту. Медицина, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ой бөлүшкөн депутаттар маселени тиешелүү тармактар менен биргеликте чечүүгө убада беришти. Ал эми 1 жыл мурун Өнүгүү депутаттык тобунун мүчөсү Мирлан Бакировдун жардамында заманбап үлгүдөгү тез жардам машинасы алынып берилсе, бул жылы эл өкүлүнүн демилгеси менен бир нече социалдык объекттер салынып жатат. Көйгөй маселенин бири бул билим берүү тармагында. Тилекке каршы акыркы жылдарда Базар Коргон районунда жаңы мектептин курулушу болгон эмес. Мына ошону колго алып туруп, 5 мектеп бүгүнкү күндө курулуш жүрүп атат. Бул Бөкөнбаев мектеп-интернаты, бул жерде 88 миллиондук сметасы. Салбанов мектеби, Кеңеш айыл өкмөтүндөгү. Рахманов мектеби, Могол айыл өкмөтүндө. Турусбеков мектеби, Талдыбулак айыл өкмөтүндө. И мына буюрса, Кызылкур айыл өкмөтүнө да бир мектеп киргизүүгө аракет кылып атам. Жолугушууда Базар Коргон эли Өнүгүү депутаттык тобунун буга чейин кылган ишине баа берип, кээ бир аймактарда таза суу маселесин чечип бергендиги үчүн ыраазычылыктарын айтышты. Ал эми партиянын мүчөлөрү саламаттыкты сактоо программасынын негизинде бул аймакка врач-кардиологторду алып келүү максат алып жаткандыгын билдиришти.